Топтолгон суу ЛТРдин коросун каптаган, бак сугаруу үчүн арыктагы суунун нугун жаап коюуну унутуп кеткен жашылдандыруу жана көрктөндүрүү ишканасынын кызматкеринин шалаакылыгы деп айтылууда. Бирок Кош шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү ишканасынын кызматкерлери бул алардын иш эместигин айтып чыкты. Анткени эс алуу күндөрү эч бир кызматкери ишке чыкпайт жана азыр бак сугаруу убактысы боло электигин айтышат. Элбетте, базар күнү дем алыш болот. Суу эми кече көбөйүп, ал жактан башынан ташашат сууну. Эч ким койбойт. Анан ар жылы кайталанган бул адат компанияга терс таасирин берүүсү мүмкүн. Бак дарактарды суугаруудагы көлөмүнөн ашыкча коюлган суунун кесепети компанияга дагы терс таасирин тийгизип жатат. Өзүңүздөр көргөндөй, бул азыр компаниянын жертөлөсү. Суу 5 сааттан бери дагы деле токтой элек, мынтип сырттан агып кирип, жертөлөнү толук каптаган. Бул көрүнүш ар жылы кайталанат. Мунун кесепетинен өзүңүздөр көргөндөй ным болуп, дубалдар дагы жарактан чыга баштаган. Компаниянын чарба иштери боюнча бөлүм башчысынын айтымында аталган ишканага бир нече жолу эскертүү беришкен. Алар бул нерсе башка кайталанбастыгын жана кызматкердин шалаакылыгы үчүн жоопкерчиликке тартылышын айтып тим болушат. Этеде келгенбиз, жумушка келсек ушул жашылдандыруу ишканасын ишке көңүл коштугунан ушундай суу коюп ашыкча карабагандыгынан биздин жертөлөбүзгө чейин суу кирген. Аны тийгизбей эле зыяндуулугун биздин компаниянын кулаты жок кылат. Могу өзүңүздөр көргөндөй бир арык суу агып атат, бул жагынан да башка жагынан дагы. Бир эле бул жертөлөнү эмес, азыр 4 эмеге кирген, 4 подвалыбызга кирген суу. Аларга чалсак биз койгон эмеспиз, биз караган эмеспиз деп атат. Башка эчтемке айтпай эле. Кетирген кемчиликтерди жоюу үчүн эми эки тараптуу иштер аткарылышы мүмкүн. Ал эми ишине кайдыгер караган кызматкердин иши каралат. Өзү биз кечинде биздин кызматкерлер тапшырма бар. Жыл сайын эле эме кылабыз. Кечинде сууну жаап кеткиле деген тапшырма болот. Себеби көз жок болгондон кийин ишканаларга башка жака суу кирип кетет да. Ошол болбосун деп биз жаап кетет элек. Мына азыр мастер менен дагы сүйлөшүп атпайбызбы? Ошо жаап кеткен нерсе экен, кандай болуп калды? Суу ушул жака кирип кетиптир да. Эми бул нерсени биз моюнга алабыз. Бул жагын оңдойбуз биз. Кызматкерлердин жоопкерчилигин алабыз. Комбинат өткөн жылы Элдик каналдын жазган арызынын негизинде компаниянын коросуна саркынды суу үчүн атайын лоток же суу түтүктөрүн орнотуп берүүнү айтышкан. Бирок былтыр пандемиялык шартта каражаттын тартыштыгынан улам комбинат убадасын аткарган эмес. Бирок быйыл жакын арада жасай турганын билдиришти. Айжаңыл Турдумаматова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош шаары.